Саламатсыздарбы? Менин үнүм сиздерге угулуп жатабы? Угулуп жатса, плюс белгисин койсоңуздар. Менин үнүм угулуп жатса, плюс белгисин калтырып кетиңиздер. Жакшы угулуп жатабы менин сүйлөгөнүм? Жакшы. Суроолоруңуздар болсо жазып кетесиздер. Бүгүнкү темабыз ошол. Эгер адамды ошол жини келип, ачуусу келип кыйкырганда, ооруна күч келип, ал эми ошол сиз кыйкырган адам ошол коркуп, мисалы балдарга турмушта көп болот аябай, ошол балдардын страх, коркуу сезими менен бөйрөгү жабыркагашы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Ошодон эң аягында, программанын аягында, түз эфирдин аягында ошол абалда өзүңүздү кантип тынчтандыруу керек, ошол секундун ошол көнүгүүсүн көрсөтүп бермекчимин. Суроолоруңуздар болсо жаза бересиздер. Деги эле бул адамдар бизди управлять эткен 5 эмоция. Эгер биз эмоцияларды управлять эте албасак, эмоция бизди управлять этет. Эмоциялар бизди управлять этсе, анда биз ооруйбуз, ооруга алып келет. Бизди ооруга алып келет. Ошон үчүн бардыгыбыз бардык учурда өзүбүздүн эмоциябызды управлять эте билишибиз керек. Негизинен эле бул адамды ооруга алып келген. Адамды ооруга алып келген бул адамдагы, мисалы ошо 5 эмоция, мисалы жини келүү, коркуу, бир нерсеге толкундануу, ушул нерселер болгондо адамдын энергиясы кир энергия пайда болот, адамдын энергиясы кирдейт. Кир энергиялар адамды ошо кир энергиялар топтолуп адамда ооруну пайда кылат. Ал энергиялар чыгып тазаланып туруш керек. Биздин организм тынымсыз энергияны иштеп чыгып турат. Бирок ошонун ордуна бош кир энергияны сүрүп чыгып турбасак, анда ал кир энергиялар ооруга алып келет. Үйдө бир адамды жаман көргөн, чогуу чай ичким келбейт, бул нерсе ооруга алып келеби? Келбейт дейт. Сөзсүз эжеке, бул жек көрүү дагы бул ушул аң сезимдин оюну. Бул жек көрбөш керек. Адам кечиримдүү болуш керек. Кечире билүү дагы бул ушул өзүңүздүн энергияңызды тазалоого алып келет. Эгер дайыма ушундай жек көрүү менен жашасаңыз, ал дагы сөзсүз бир чоң ичиңиздеги кичине болуп кирип, ал чоң жаратык кылып алып чыгат. Ошон үчүн сөзсүз кечириңиз. Сөзсүз кечириш керек. Сиздин ошол ичиңиздеги ошол жек көрөм деген бул дагы энергия. Бул энергияны чыгаруунун өзүнүн жолдору бар. Ал үчүн сиз түз жолугушууга келишиңиз керек. Ал терс энергия. Ушул мисалы азыр ушул жек көрөм деген ушул бул адамга аябай чоң, сизге көп нерсеңизге тоскоол болушу мүмкүн. Сиздин алдыга койгон максаттарыңызга жеткизбейт. Ошол энергия, терс энергия да, кир энергия деп коелу. Бул нерсе кир энергия сиздеги. Сиздин кандайдыр бир көңүлүңүздү калтырган, сөз айткан, же бир өзүнүн кылыктары менен ошондой жек көрүүгө алып келди. Бирок бул эч кандай пайдасыз. Сиз ошол энергияны бошотсоңуз, чыгарсаңыз, сиздин жашооңузда
мүмкүн ден соолугуңузда кандай көйгөй болушу мүмкүн, ошолордун баардыгы чечилип, иштериңизде дагы ийгилик болот. Ошон үчүн адам сөзсүз кечиримдүү болуш керек. Мына ассаламу алейкум дейт, катыган нервди кантип бошотобуз? Ошол бүгүнкү сабакта мен көрсөтүп берем. Ошол стояние столбом цигун көнүгүүсү. Цигун менен машыкканда нерв өзү бошошот, центральный нервный система өзү бошошот. Дагы катуу жин келип адамдын ачуусу келгенде, бул ачуусу келген адамда ачуусу келип жин келүү бул адамдын боорунун энергиясын алат. Мисалы постоянно ошону боор бул зрение менен байланыштуу болот. Сөзсүз боордун энергиясы алсызданганда боор көздөн чыгат. Боордун слабости көздөн билинет. Зрение начарлашы мүмкүн. Кыскасы көздүн ар кандай оорулар пайда болушу мүмкүн. Мисалы глазныйга барса эч кандай проблемалар жок, баардыгы жакшы деп чыгат. Бирок проблема ошол боордун энергиясынан болушу мүмкүн. Дагы суроолоруңуздарда энергиясы таза адам кандай болот дейт. Энергиясы таза адам, мисалы ал адамдын жанына барсаңыз, сүйлөшсөңүз аябай жеңилдейсиз. Барсаңыз ал жерде уже маанайыңыз ачылат, анын жанына барганда жөндөн жөн эле. Энергиясы күчтүү адам ошондой болот. Даже иштери жүрүшпөй жаткан адамдар эгер күчтүү чоң мастерлердин жанына барганда ошол жолдор ачылат, жолдору дагы ачылат. Энергиясы күчтүү адамдын таасири чоң. Саламатсызбы акыл дейт. Саламатчылык, Улбек артроз кайныңыздыкка кандай жардам бересиң? Мен апалы дейт. Эже уже колени артроз күчөп кеткен болсо, аны только операция жолу менен гана болот, эжеке. Операция жолу менен болот. Мына лапал эжеге дагы ошол баягы мышцалардын дагы иштебешинен ушул артрозго алып келет. Триггерный точкалар. Кандайдыр бир мышцалар биздин денени кыймылдаткан, иштеткен бул мышцалар болуп эсептелинет. Сөөктөрдү кармап турган дагы ошо мышцалар. Эгер ошол мышцалардын кайсыл бир жерден бир түйүн пайда болсо, дагы ошол артрозго алып келет. Баттарды ичиш керек. Баттарды ичиш керек. Мен ашказаным уйку безим ооруйт. Көп дарылансам аягамбы? Каяктасыз дейт. Биз Бишкекте турабыз. Исанова 42-1. Ошол дарекке кайрылсаңыздар, эртең мененки 8-ден кечки 5-6-ларга чейин иштейбиз. Бирок келерде байланышып келесиздер. Пяточный шпорага негизинен бул эң жакшысы эле. Ушуна балтырдан жогору карап массаж жасаш керек. Икроножный мышцаларды жогору карап расслабить этип массаж жасаш керек. Анан календула ошол аптекадан алып эле сууга чылап, кечинде ошол ооруган жериңизге коюп, таңып компресс кылып жатышыңыз керек. Календула жакшы. Саламатсызбы, ишиңизге ийгилик, рахмат. Таза
Суроолорду жазып кое бериңиздер, суроолорду жазып кое бериңиздер. Негизинен эле биз ата-энелер, мына көбүнчө көрүп аткандар бардыгы ата-энелер, биз балдарыбызга эч убакта кыйкырып сүйлөшүбүз керек. Биз кыйкырып сүйлөгөндө бир эле өзүбүзгө зыян албастан, ошону угуп жаткан балдар дагы коркуу сезимине кабылып, көп ооруларга кабыл болот. Мисалы бизге көп кайрылышат. Коркуу сезим бөйрөгү жабыркаган, бөйрөктүн энергиясы туура өз ногунда акпаганда балдарда энурез оорусу пайда болот, ал төшөкөтүнү сийип коюусу. Мына ошол анын себептери көп. Ошонун бирден бир себеби негизинен ошондой балага ачууланып кыйкыруунун себеби. Сиз кыйкырган адам өзүнүн боорун талкаласа, ал эми ошону уккан адам кулагы менен угуп, бөйрөк через кулак аркылуу бөйрөктүн зеркаласы бул кулак деп эсептелинет. Көздүкү боор, ал кулактыкы бул бөйрөктүкү бул кулак. Ошон үчүн кулакта баягы шум пайда болгондагы бул бөйрөк менен байланыштуу. Ошон үчүн бала кыйкырууну кулак менен угуп, баланын бөйрөгүнүн энергиясын талкалап, ошондон бала энурез болуп, түнү төшөккө сийип коюшу мүмкүн. Ошондой көп проблемалар болот. Ошон үчүн эмоцияны башкара билиш керек. Өзүбүздүн эле ден соолукту талкалабастан, кошумча баланын дагы ден соолугун талкалайбыз. Ошон үчүн ата-энелерге мүмкүн болушунча эч кандай жеңге алдырбаш керек. Нервти тынчтандырыш керек. Суроолорду дагы кандай суроолоруңуздар бар? Сиз грыжаны бул комплекстин ичине кылыш керек. 11 мм 3 мм чейин дейт. Чоң экен. Бирок эми ал чоңдугунан зависит этпейт, кайсыл жерге жайгашкан. МРТ менен келип көрсөңүз болот, бир консультацияга. Мен Жок, онлайн болбойт. Эжеке онлайн болбойт. Бирок онлайн ооруңуздун немесин бир неме кылып көрсөңүз көрөлү. Депрессияга кантип түшүп калганды билбейбиз дейт. Депрессияга негизинен адамды негизинен кыйнаган адам будущий, өтүп кеткенди эстеп кайгырат, келечекти эстеп адам кыжалат болот. Эми кандай болот депчи. Адам ушул учур чакка келсе эле адам депрессиядан чыгат. Депрессия деген сөз бул страх, кандайдыр бир коркуу сезимдер бар. Өзүңүз өсүшүңүз керек, духовный өсүшүңүз керек, китеп окуңуз, духовный практикаларды жасаңыз, цигун. Ошол сыяктуу цигун, духовный практикалар менен занятие этсеңиз, депрессиядан чыгасыз. Өзүңүз менен өзүңүз күрөшүшүңүз керек. Өзүңүзгө өзүңүз жардам берсеңиз, эч ким жардам бере албайт. Бардык ооруларга таасир берет. Ооба. Эмоция бардык ооруларга таасир берет. Бардык оорулардын биринчи башаты ошол эмоция болуп эсептелинет. Бардык оорунун башаты бул эмоциялар болуп эсептелинет. Аутист баланы кантип дарыласа болот дейт. Аутист баланы бул аутизмдин дагы негизинен түрлөрү көп экен. Мындан көп жыл мурун, бир 10 жыл мурун бизде Кыргызстанда жок эле бул эсе. Жокко эсе болчу. Азыр аябай көбөйүптүр. Ушунун негизинен эле ошол балдарга ошол телефон берип койгондон болот деп ойлойм мен. Кичине балдардан ошол немесинен кутулуш үчүн.
ушул аутизмдин негизги кайсыл түрү менен ооруп атат, ошону билиш керек. Негизинен эле буларга физический нагрузка экен. Физический нагрузка баланын эгер мындай угуп, сиздерди укса, ошондой физический нагрузка тренировкаларга бериш керек. Баланы активный образ жизньге алып келиш керек да. Жардам болобу дейт, акыл эсинен калган, артта калган балага жардам болобу. Эгер бул кичинекей төрөлгөн кезинен болсо, мозговой травма болсо, бул кыйын. Султанова тиштенип алам, өзүмдү билбей калам, жабактарымды дейт. Ошол внутреннее напряжение жеке, внутреннее напряжение, ошол цигун менен занятие этиш керек. Цигун менен занятие этиңиздер. Аял кишиде эркектик гормондор көбөйүп кеткенде эмне кылыш керек дейт. Аял кишиде эркектик гормондор көбөйүп кеткенде бир аз тамакты суугураак тамак ичишиңиз керек. Цигун менен занятие этиңиз, ошо цигун инь-янды гармонияга алып келет. Цигун гармонияга алып келет. Ысык менен суукта, мисалы сиздин ысык энергияңыз көбөйүп кеткен, эркектик энергия. Аны ошол цигун менен занятие этсеңиз, цигун өзү гармонияга алып келет. Шакирт алабыз, шакирт ушул 18 жаштан жогору. 18 жаштан жогору бардык жаштагыларды ала беребиз. Бул Нурбаев деген түшүнгөн жокмун сурооңузду. Мына ушу депрессиядан, стресстен чыгуучу көнүгүүлөр ушул жакынкы боло турган цигун курстарында берилет. Ошого катышыңыздар сөзсүз. Энергия көтөрүлсө тиштенбей каламбы дейт. Жок, энергия көтөрүлсө, сиз ушул нервтерди бошотуу керек. Нервтерди, центральный нервный системаны бошотконуңузда гана ошондо тиштенбей каласыз. Ичиңизде внутреннее напряжение бар да. Внутреннее напряжение. Цигундун эң эле жөнөкөй жолу, цигун бул кандай жардам берет? Ци энергия күн башкаруу, управление энергия. Управление энергия, энергияны башкаруу. Цигундун эң жөнөкөй жолу бул, мен дайыма эле айтып жүрөм, басканда 3 шаг дем алып, 3 шагда дем аласыздар. Вдох. 3 шагда дем чыгарасыздар. Дем алуу, дем чыгаруу бул мурун менен гана болот. Мындай кыска үзүп дем албайсыздар. Деп чыгарбайсыздар. Тынымсыз тартып демди 3 секунд, 4 секундка чейин. Анан кайра 3 шагда дем чыгарасыздар. Кээ бирөөнүкү 4 шаг, 5 шагга жетиши мүмкүн. Ушул нерселерди жасасаңыздар, ошол цигундун бул эң биринчи баскычтары болуп эсептелинет. Цигун при ходьбе деп коет. Бул басып жүрүп цигун кыласыздар. Мына внутреннее напряжениени кантип бошотобуз дегендерге дагы ошол цигун. Бүгүн азыр неменин аягында берем. Көнүгүү упражнение. Ушул көнүгүүнү турасыздар. Стояние столбом деп коет. Жан жоңгун мамы туруш. Денени бош кылып гана кыймылдабай турасыз. Эч кандай кыймылдаштын кереги жок. Ошол турган кезде, мисалы адамда ичинде внутренний разговор деп коет. Мисалы болду, көп туруп койдуң, денең катып кетти, денең ооруп кетти деп ушундай ичте разговорлор болот. Эртең турасың, бүгүн күбө жетет, күч келип кетти деген ар кандай ушундай
мына жигиттин суроосуна половойгондорду чоңойтуунун анын эч кандай чоңойтуу жолу жок. Бирок ал жакты күчтүү кылса болот. Бөйрөктүн ишин жакшыртыш керек. Бөйрөктүн ишин жакшыртыш керек. Бөйрөктүн ишин жакшыртса, ал жак жакшы болот. Бардыгы бул бөйрөктүн энергиясынан. Ошол цигун мына ушул көнүгүүнү мынакей Гүлжамал эжеке айтып аткан киндик алып келген көнүгүүнү ооба ушул позада жарым саатка чейин туруш керек. Жарым сааттан ашык, жарым сааттан кем болбош керек. Ушул көнүгүүдө ушул баягы ушул центральный нервный системаны бошотот. Денени бош коюп, биздин максат денени бош коюп гана туруш керек. Денени бош гана коюп турушубуз керек. Простатага көнүгүүлөрдү дейт. Атайын көнүгүүлөр ошол цигундун подпиток почек дегени бар. Цигун көнүгүүлөрү бардыгы эле ошол простатага жакшы. Агай, сиздин бир айлык көнүгүүңүзгө катышып жасап жатам. Денем артык кызыйт жасап жатканда дейт. Уже жакшы эжеке, уже ошону тынбай калып жасай бериш керек. Калтырбай жасаңыз. Калтырбай жасасаңыз эле күндөн күнгө чоң ачылыштар боло берет. Мына жакынкы боло турган көнүгүүлөргө дагы катышыңыз. Ал жерде дагы башка көнүгүүлөрдү берем. Дагы жакшы көнүгүүлөр жакшы болот. Мына узловой мастопатияны аяктырса болот цигун менен дейт. Ушул нерсеге бул менин практикамда болгон. Толук болот айыктырууга. Ал үчүн сиз диета кылышыңыз керек. Мага мындан бир 2 жыл мурун бир кыз катышкан. Келген бир подружкасы айтып, массажга келип ушундай мастопатия бар экен деп, онкологиялык больницада көзөмөлдө турат экен. Жаңы жылдан кийин операция жасайбыз деп бир 2 ай убакыт бериптир. 2 ай убакыттын ичинде мен аны диетага отургуздум и көнүгүүнү көрсөттүм. Ал көнүгүүдө ошол цигундун көнүгүүлөрүн жасап, 2 айдан кийин барса, ал уже баягы операция жасайбыз деген врач УЗИ жасап көрүп эчтеке жок. Операция жасаштын кереги жок деп айтыптыр. Бирок биз ага чөптөрдү дагы кошконбуз. Ошон үчүн сиз эгер көзөмөлдө турган болсоңуз, Гуглик деген эжеке. Эгер Бишкекте болсоңуз бир кайрылсаңыз болот. Цигун көнүгүүлөрүн мен сизге толук айтып берем. Сөзсүз курска дагы катышыңыздар. Ошол курста ошол көнүгүүлөр берилет. Жакынкы боло турган нерселер берилет. Менин эске тутуум начарлап кетти. Кандай кылсам болот дейт. Эске тутууңуз начарлап кетсе, атайын ошол мээнин ишин жакшыртуучу витаминдерди ичиңиз. Азыр көп фирмалар бар. Ошол фирмалардын мээнин ишин жакшыртуучу витаминдерди ичип, витаминдерди ичишиңиз керек. И китеп окуңуз, көбүрөөк китеп окуш керек. Мээнин клеткалары тынымсыз өсүп турат. И эгер биз аны өрчүтпөсөк, ал клеткалар восстановить этилбей калат, өлгөн клеткалар. Ошон үчүн көп китеп окуш керек. Грыжага негизинен упражнение керек. Көнүгүү. Мастопатия боюнча дейт. Жазылсаңыз болот. Эжеке, биз Бишкекте турабыз. Исанова 42/1. Жазылып анан кийин келесиз. Бул Кимберли гемангиома.
Бул боюнча менин келинчегиме кайрылсаңыз жакшы болот. Улутай Абдыгапаровна деген Инстаграмда баракчасы бар, Улутай Абдыгапаровна деп. Ушул кыз ушул нерсе боюнча консультация берет. Мына гемангиома бул ушу Кемерли боюнча жакында бирөө келип аткан. Улутай Абдыгапаровна деп жазсаңыздар чыгат. Ошол кыздан кеңеш алыңыз эжеке. Роза эжеке. Адрес Исанова 42/1. Бөйрөктү только цугун жакшы кылат. Оңорбаев Байке цугун жакшы кылат. Как раз мына кышта азыр бөйрөктүн иштеп жаткан учуру, ошон үчүн сөзсүз бөйрөктү кышта лечение кылыш керек. Кышта ысыгыраак тамак ичиш керек. Бөйрөктү ысыкташ керек. Бөйрөктү кантип жакшыртабыз? Жооп бердим. Берин жөнөтөм WhatsApp'ка дейт. Узловой зопту даярдаса болобу дейт. Узловой зопту бул деле ошол бүт бардыгы негизинен аябай ачуулуу адамдарда ушул зоп оорусу. Мен Чидичен деген агайым бар болчу. Мен көптөгөн маселелерде машыктым. Ошондо Чидичен деген агайым ал Кытайдын Сиан деген шаарынан болчу. Мына спецполиклиникада иштейт эле. Ал ошол цигун терапия боюнча адамдарды лечение кылат эле. Анын негизги айтканда мына киндиктин алдында Гуаньюан деген точка бар болчу. Ушул Гуаньюан деген точкада блокировка болгондо ушул женский болезнь, ушул киндиктен жогорку оорулардын бардыгы көпчүлүктөрү аял кишилердин айрыкча. Ошол точка блокировка болгондон деп айтчу. Негизинен биринчи сиз сөзсүз эндокринологдордон бир консультация алып коюңуз, гормондорду текшериш керек. Элтраксин ошол гормондорду текшерип, андан кийин ошол сөзсүз эндокринологдун көзөмөлүндө болуңуз. Аллергический астманы айыктырса болобу дейт. Аллергический астманы айыктырса болот, бирок узак убакыт ийне жакшы жардам берет. Акупунктура анан цигун айыктырса болот. Кантип айыктырса болот? Ооба, сколиозду лечение кылабыз. Только упражнение, анан массаж. Упражнение жана массаж. Ошол негизинен эле бул оорунун бардыгынын башатында бул адамдын эмоциясы турат. Ошол эмоциябызды башкара билишибиз керек. Биз кандайдыр бир эмоцияга кабылганда биздин энергиябыз кирдейт. Энергия кирдегенде ошол адамдагы ошол оорулар пайда болот. Кир энергия ичте талкалайт. Ошон үчүн вытеснение грязни ци деген көнүгүү. Вытеснение грязни ци көнүгүүсү ушул организмдеги кир энергияны сүрүп чыгат. Ошон үчүн сөзсүз цигун менен машыгыңыздар. Тез жиним келет дейт. Ошол тез жиниңиз келгени боордун энергиясы слабый. Шишибет дейт. Ангинасын өзү ангина болсо этият кылыш керек. Бул жүрөк оорусуна алып келиши мүмкүн. Тиш оорусу жидет, тиш оорусун лучше стоматологко барыш керек. Ошол эмоцияңыздарды башкарыңыздар. Анда азыр кандай туруу техникасын көрсөтүп берем. Ушундай жиниңиздер келгенде, ачууңуздар келгенде ошол позага турасыздар. Стояние столбом. Денени бош коюп, көп урушуп өзүмдү башкара албай калам. Кантип өзүмдү башкарууга болот? Ошол эжеке, Марзия эжеке, нервтер ошол үчүн
цөгү менен замечательниз, ошол азыркы ушундай нерв болуп, балдарыңызды урушкуңуз келип атканда эле бир тынч комнатага кирип, азыркы мен көрсөтүүчү көнүгө турсаңыз, бардыгы жакшы болот. 15 мүнөт, 20 мүнөт туруш керек. Жарым сааттан кем турбаш керек да. Жарым сааттан кем турбаш керек. Келиңиздер, анда азыр позага турабыз, стене столбомго. Денени бош толук маалымат алыш үчүн курстарга катышыңыздар. Жакында 21 январда курс башталат. Ошол курстарга жазылсаңыздар, аябай терең кеңинен кылып берем. Денеге угры жаралар чыга берсе, бул организмди тазалаш керек. Кишечникти тазалаш керек, боорду тазалаш керек. Рахмат эжеке, Гуглиге эжеке, рахмат сизге дагы. Айтматовдун мен оройт деген Айтматов кандай бул почечный недостаточность эжеке, бул түшүнбөдүм Айтматовдун менен оройт деген сөздү. Жакшылап жазып кетсеңиз. Түшүнбөй калдым, мына 12 жылдан бери Айтматовдун менен оройт дегенде. Жыйырма бирине жазылдым дейт. Жакшы. Сөзсүз ал өзүңүздөн Оңорбаев, бирок мен көп нерсени берем сиздерге. Ошол нерсе менен өмүр бою занемес этсеңиздер деле чоң нерселер ачылат. Келиңиздер, анда турабыз. Буттар мына ии менен бирдей ачык. Ии менен бирдей ачык болот. Бут көрүнбөй. Дене бош. Мисалы өзүңүздөрдү кармай албай, жениңиздер келип, кыйкырып балдарыңызга урушкуңуздар келип атса, же болбосо бир стресс болдуңуздар, дене бош, тиш бири-бирине тийип, тил үстү таңдагы тийип турат. Чувствуем внутреннюю улыбку, жүрөгүбүздөн жылмайып турабыз. Ааламга сүйүү чачып турабыз, жүрөгүбүздөн бардык нерсеге. Эч кимге жек көрүү деген жок. Үстүбүздөн куюлган бир суун агымын сезип турабыз. Шаркыратмадай болуп энергиянын агымы төбөдөн түшүп, бүт денени каптап, колдордун учтарынан агып аткандай. Кайсыл жериңиздер ооруса ошол жерге жибериңиздер. Колтук ачык, колтук мындай тийип турбайт, колдор катып турбайт, бош. Тизе какайып түз турбайт, тизе бир аз бүгүлүп турат, салмак буттун кырына түшүп туруш керек. Чувствуем внутреннюю улыбку. Жүрөгүбүздөн жылмаябыз. Төбөбүздөн кирген суу, төбөдөн кирип бүт ички органдарды аралап, тамандан чыгып бараткандай элестетебиз. Мээ бошошот, көздөр, суулар көзгө чейин келип, расслабляем глаз, көздүн мышцаларын бошотобуз, щеки, беттин мышцаларын бошотобуз, суу агып,
Moyun ийиндер өпкөгө чейин келет. Өпкөнүн түсүн аппак элестетебиз, аппак түс. Жүрөк кыпкызыл, оттун свети. Боор жап-жашыл, дарактын түсүн элестетебиз, буурга ыраазычылык билдиребиз. Ашказан ичегилер бул сары свет. Ыраазычылык билдиребиз ашказанын ичегилерге. Ал өз убагында иштеп, чексиз ыраазычылык билдиребиз. Бөйрөктүн түсү көкмөк, асмандын түсү. Же болбосо алыстан караган көлдүн түсү көкмөк. Колдордун учтарынан бүт бардык ички органдарга ыраазычылык айтабыз. Ыраазычылык билдиребиз. Мысленно бардыгы бул ой менен болуп атат. Ички органдарыбызга ыраазычылык билдиребиз. Алар биздин ыраазычылыгыбызга алар күлкү менен жооп берип атат, жылмайып жатат. Внутренняя улыбка деп аталат бул көнүгүү. Төбөдөн кирген суу буттан кир болуп чыгып атат. Асмандан түшкөн суу бүт денени каптап. Эми колдорду киндиктин ушуна кармап турабыз. Эчтекени ойлонбой гана турабыз. Денени бош коюп турабыз. Денени бош коебуз, катыбайбыз. Тиш бири-бирине тийип, тил үстүк таңдайга тийип турат. Тизе бүгүлүү бираз. Салмак буттун кырына түшүп турат, сырт жагына. Мурун менен дем алып, соргонобой киндиктен төртөлүү төмөн түшүп, дем чыгарганда кайра ой ошо менен кошо чыгыш керек. Андан башка эчтекени ойлонбойбуз. Дем тартканда ойду киндиктен төртөлүү төмөн түшөт. Дем чыгарганда ой ошо менен кошо чыгат. Денени бош кармайбыз. Төбөбүздөн куюлган суу шаркыратма сыяктуу космостон түшүп атат, бүт денени каптап агып атат. Организмди тазалап атат. Жүрөгүбүздөн Аллага ыраазычылык билдирип турабыз.
Колдорду жакындатып, киндиктин астына коюп турабыз. Акырын көңүлдү бөйрөккө жиберебиз. Алакандарды бөйрөккө коебуз. Бөйрөк жөнүндө ойлонобуз. Көңүлдү бөйрөккө коебуз. Ушул бөйрөктүн ишин жакшыртат. Көк бир сууну айландырып, киндибизге чейин сууда турабыз. Бөйрөктүн бул 5 элемент боюнча бөйрөк сууга кирет. Суунун түсүн элестетүү, сууну ойлоо бул бөйрөктүн ишин жакшыртат. Наоборот, кийинки жагын айланабыз. Жай токтойбуз. Цигун массаж. Ушинтип бир жарым сааттан кийин ушуларды жасайсыздар. Жарым саат намаздан кийин алакандарды кызытып. Алаканда логун деген точкалар бар. 2 точка көзгө басабыз. Бул зренияга жакшы. Бул цигун массаж. 3 жолу ушундай кылып басабыз. Бул ошентип тургандан кийинки жасала турган массаж. Көзгө басабыз. Жөн эле колдун ысыгын сезип турабыз. Эми беттеги точкаларды ачабыз. Мен жакыныраак отурайын сиздерге. Беттеги точкаларды ачабыз. Бул жерде передний меридиан келип ушул жерден бүтөт. Точка интиан точкасы, жоон чеген точкасы, мурун бүткөндө жасасаңыздар болот, кирүү учурунда. Эми колдун баш бармактын сырты менен цинмен деген точка, мына көздүн кычыгында, ушул жерге чейин түртөбүз. Жогору карап, мурундун кыры менен. Кашты бияка тартабыз. Бул желчный пузырдын, мочевой пузырдын точкалары өтөт бул жерден. Тайяң деген точка, желчный пузырдын точкасы, өттүн точкасы. Точка фунчи, чачтын бүткөн жери аркада. Фунчи точкасы. Наоху, южен, нефритовая подушка. Мына ушул депрессия болгондор мына ушул точкаларды массаж жасаса аябай жакшы жардам берет. Башты тараган сыяктуу. Бетти жууган сыяктуу. Кулакты кеттик эми хегу точкасы. Хегу толстый кишечник точкасы. Мына бармактын бул жери менен урабыз. Баш бармактын. Нейгуан. Бул дагы ошо стресс болгондорго жакшы. Нейгуан мына билектин ортосунда бир 3 эли жогору. Мына муштум менен урсаңыздар, муштумдун иш жагы менен
Екінші жаққа негуан. Точка сүйітші. Білек бүгіліп, шықанақ бүгіліп, бүгілген ортасына ұрады, шықанақтың ортасына. Kanaldарды біріктіреміз. Точка Хуанчжао, өттің точкасы. Жамбашына чоңқыр жеріне ұрылады. Точка Зоцальный, точка Долголеті. Чықанақтан тизеге алақанды қойып, аты жоқ тиген жер. Ортаңқы қырсөкі, ортаңқы сөмей тиеді. Зоцальный, точка Долголеті. Шыны сүтчет етеміз. Бұл Ашқазанның точкасы. Бейжің тақымда, прямо тақымда, ортасында. Санизяо. Денелер тұрып қауыз. Шынтеп бүтөбүз. Бұл цигундун азыркы ошол өзүңүздөрдүн эмоцияңызды башкара албай жатканда азыркы мен айтып кеткен позага турасыздар дагы. Жарым сааттан кем болбош керек. Жарым сааттан кем болбош керек. Эчтекени ойлонбой, денени бош, тынч жерде иштеш керек. Аягында ушул цигун массажы менен бүтүрөсүздөр. Курс ушул жакында болчу курста булардын бардык толук. Мында турганда дагы кандай ой иштейт. Бул таңкөстөр көп. Бул бир күндүк нерсе эмес, бир күндө эле айтып кое турган нерсе эмес. Бир ай бою ушуларды толук өтөбүз. Ошон үчүн жакында боло турган курстарга жазылыңыздар. Ал жерде терең, өтө көп кылып канча жылдык тажрыйба менен бөлүшөм. Цигун бул чындыгында эле керемет күч. Бул универсальный ачкыч. Акырында буттун кай жерине урдуңуз дейт. Такымга урасың, такымга. Анан Санизяо деген точка. Санизяо деген точка. Цигун массаж дейт. Ошол цигун массаж аягында арктап турган гимнастикалар барбы? Бар. Качан башталат, саат канчада дейт. Сабак 21-январда башталат. Менеджер кыздарга кайрылсаңыздар болот. Алар каттап атат. Мен только ошол 21-нде сабак болорун гана билем. Ошону чечебиз. Жок, офлайн болбойт, эже азыр офлайн болбойт. Офлайн болбойт. Кандай күнү бар уктап калыш үчүн. Уктап калыш үчүн азыркы көнүгүнө, азыркы эгер жатасыз дагы, төбөңүздөн бир вдох кылганда бир төбөңүздөн бир ак шарик кирип, киндикке чейин келип, выдох болуп бөлүнүп, бут аркылуу бир таман аркылуу чыгып кеткенде элестетип бир 36 жолу ушундай жасап жатсаңыз, ушул уктап кетүүгө жакшы. Ошол шарик кирип, кир энергиялардын бардыгын алып кетип аткандай элестетсеңиз, ошол дагы жакшы жардам берет. Арктата көнүгүү барбы? Курсакты киргизе турган бар, көнүгүүлөр бар. Көнүгүү бар. Арктата турган көнүгүү бар, дыхание. Бардык нерсе дыханияда. Адам туулганда негизи бардык нерсенин секреттери бул дем алууда, дыханияда. Адам туулганда вдох менен туулат, өлгөндө выдох менен өлөт. Адамдын жаны мындайча айтканда вдох менен кирет, выдох менен жан чыгат. Ошол сыяктуу бардык секреттер мына арктатканда дагы ошол дыханияда бардык немелер ошо дыхания менен бар.
ички 5 жыл билейин дегем дейт. Бизден Кыргызстандан 4 саат аркада экен, ошондо биздеги эртең мененкисин 6-да кылабызбы, кечкисин кечки 9-да кылабыз. Кечки 9-да кылабыз. Семирте турган ошо цигун менен занятие этсеңиз эле, анан паразиттерге тапшырып коюш керек. Зопты дагы ошол негизинен бирок эндокринологко бир көрүнүңүздөр, эндокринологко. Анан эмоцияңыздарды башкара билиңиздер. Цигун менен занятие этиңиздер, дыханияны кантип туура жасайбыз дейт. Курска неме кылсаңыздар жакшы болот. Акылбегинин окууларын күчтүү жана жөнөкөй. Аллах таалам ыраазы болсун. Рахмат эжеке. Сизден да Аллахым ыраазы болсун. Макулуңуздар, анда ошо жакында кийинки воскресеньеге чейин жолукканга чейин сак саламат болуңуздар. Кандай суроолоруңуздар болсо даярдап, кандай сиздер жакшы суроолорду берсеңиздер, группа кызыктуу болот. Дем алуу көнүгүү айта кетиңизчи дейт. Не боюнча эжеке дем алуу? Рахмат эжеке. Көнүгүү сөзсүз катышыңыздар менен жакында боло турган Назгүл Жанбаевна, Назгүлгө кабарлашыңыздар. Тез укташ үчүн мынакей бул душаны успокоить этиш керек. Шенмен, точка шенмен, жүрөктүн точкасы, лоугун, нейгуан. Ушул точкаларды басып, анан баягы төбөдөн киргизип, төбөдөн шарик киргизип, вдох, киндикке чейин келип соруп, выдох бут менен чыгарып, шарик киргенде мына төбөдөн жаткан абалда вдох, дененин ортосу менен кирип, киндикке чейин келип, выдох бут менен чыкканды жасап жатсаңыздар, денени бошотуп, ушул уйкуга жакшы жардам болот. 1 ай, 2 ай ооба ушундай. Ошол цигун боюнча эмне болот дейт. Назгүлдүн эмесинде бул цигунда эң биринчи эртең мененки цигун 2 маал занятие этебиз. Эртең мененкиси биринчи чанмингун деп аталат. Мындай палка менен жасайбыз. Бул бел аралык, омуртка аралык грыжа. Омуртка бул старший господин деп коет. Ошон үчүн сөзсүз биринчи эртең менен турганда ошол белди бошотушубуз керек. Ар кандай белдин патологияларын айыктыруучу цигун, грыжа, протрузия, бел оору, кыскасы опорный двигательный аппаратта кандай проблема болсо ошонун баарын чечүүчү гимнастика. Андан кийин ошол стояние столбом жан-жогон күнгө турабыз. Стояние столбом бул бардык цигундун базасы. Энергияны топтоп берет. А кечинде болсо хуньюангун, космический цигун, бул бүт бардык бул медицинский цигун. Ошол курска катышыңыздар. Арыктаганга дыхание бул атайын бул дыхание яшмовая лягушка деген бар. Ошол жөнүндө дагы бир курстарды өтсөк болот. Мына арыктаткан дыхание яшмовая лягушка деген яшма бакасынын дем алуусу деген атайын бир цигун бар. Цигун бул универсалдуу ключ. Сиз эмне керек болсо ошонун баарын аласыздар. Мисалы, ден соолук керек болсо ден соолук аласыз. Эгер жан дүйнөңүздө тынчтык болбой атса, аны аласыз. Эгер алсыз болсоңуз, сизди күчтүү кылат. Ошол цигун бул универсалдуу ключ. Ошон үчүн жакында боло турган көнүгүүлөргө катышып жазылыңыздар. Өпкөгө көнүгүү барбы дейт. Бул көнүгүүнүн азыркы жасаган көнүгүүлөрдүн бардыгы бул өпкөгө бар. Өпкөгө менин атайын чыгаргандагы упражненияларым бар. Немеде бар, Инстаграмда бар. Макул, түнүңүздөр бейпил болсун.
бардыңыздар, уақытыңыздарды бөліп қатысқаныңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Беш кошсо болобу дейт. 5 кошсо болот. Аллах ыраазы болсун. Сизден дагы Аллах ыраазы болсун. Макул, жакшы туруңуздар.